Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Муздак телефон чалуулар темасын баштайбыз. Анда эмесе муздак контакттар, холодный контакттын темасын улайбыз, экинчи баскыч темасын баштайбыз. Бу чейин биз мына холодный контакт, муздак контакттар темасында көп сүйлөштүк. Менин тааныштарым жок дегендер үчүн тааныштарды көбөйтүүнүн жана бул бизнести көптөгөн адамдарга сунушталып отуруп, $10,000 акча табыш жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Ал сабакта биз мына ситуативдик муздак контакттар жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Көчөдө, бала бакчада, кафеде жүрүп, поликлиникада, дүкөндө, коомдук транспортто, баняда жүрүп көптөгөн адамдар менен таанышып, алардын номерин алуу жөнүндө көп минуттар бою сүйлөшүп кеттик. Ошол номерлерди алгандан кийин эмне кылабыз? Ушул видеодо көрөк сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле биз көчөгө чыгып, көптөгөн адамдар менен таанышып, аларга каталог көрсөтүп, же алар менен соцопрос жасап отуруп, көптөгөн адамдардын номерлерин алуу жолун үйрөнүп кеттик. Эми алгандан кийин ошол телефон чалууларды жасаш боюнча ушул видеодо сүйлөшүп кетели көбүрөөк. Муздак телефон чалуулар бул эмне экен? Бул бейтааныш адамдарга телефон чалып сунуш жасоо жана аларды видео көрүүгө же жолугушууга кызыктыруу. Телефон чалуунун максаты сортировка жана кызыгууну жаратуу экен. Кимдир бирөө кызыгат, кимдир бирөө кызыкпайт. Сортировка дегенибиз 10 кишиге чалсак, 10 кишиден жок дегенде көчө эле кызыгат, калгандары жок, кызык эмес, же жана башка шылтоолорду айтып кызыкпай коюшат. Жолугушуу же видеону сатуу экен. Сиздин телефон чалууңуздун максаты же жолугушууга чакыруу, же видеону сатуу. Ал видеону көрөрлүк деңгээлге алып келүү. Ошол себептен кызыктырчу сөздөрдү айтышыбыз керек экен. Анан видеону көргөндөн кийин же жолугушуудан кийин сөз түрдө мага жакты, мен издеп аттым эле. Вау, мен издедим. Мен издеген нерсе турбайбы? Мен көптөн бери карап жүргөн нерсе экен дегендер бул өрбөйт, андайлар аз болот. Көпчүлүк адамдар ойлонуп көрөйүн, деп көпкө чейин ойлонуп, анан кийин чечим чыгарышы мүмкүн. Кимдир бирөө маалыматыңызды алат, сиз менен сүйлөшүп жүрөт, андан кийин сизди карап жүрүп 1-2 айдан кийин келет. Ошол себептен мен жолугушууларды чакырып атам, видеону жөнөтүп атам, бирок эч ким көрбөй атат, эч ким кыймылдабай атат, эч ким катталбай атат деп кайгырбаңыз. Сиз негизинен көп адамдарга айта берсеңиз, арасынан чыгат. Кимдир бирөө азыр ойгонот, кимдир бирөө азыр кошулат, кимдир бирөө кийин кошулат. Эми телефон чалуудагы негизги кадамдарды көрүп кетели. Бул кандай экен? Биринчи кадамыбыз бул алгачкы телефон чалуу. Жана ал менен алгачкы таанышуу, кыскача биздин сунушубуз менен алгачкы тааныштырып, кызыктырып кетүү экен. Жана ошондой эле видеону сатуу жана жолугушууну сатуу. Видеонун жолугушууну саткандан кийин ага видеону жөнөттүк, же жолугушууга чакырдык, и жолугушууду өткөрдүк. Өткөргөндөн кийин биз кыскача маалымат берип кеттик мына видеодон кийин сүйлөшүп чалып, анан маалыматтан кийин телефон чалат экенбиз. Ошол жерде кыскача маалымат айтып кетет экенбиз. Андан соң биз каттоо же каттабоо же коштошуу убактылуу, андан кийин каттоодон кийин телефон чалып, ал адам менен таанышып, көбүрөөк кызыкчылык, муктаждыктарын билип, ал адам менен көбүрөөк таанышып, өзүңүздү тааныштырып, жана ага керектүү варианттар боюнча көбүрөөк маалымат берип, аны ишти баштоого жардам берүү. Эми телефон чалууда сизде мындай болушу мүмкүн, тартынуу, уялуу болушу мүмкүн, калтырап титирөө болушу мүмкүн. Ошону кантип жеңсеңиз болот. Бул боюнча мына разгонка техникаларын биз муздак контакттар деген видеобузда, ошол видеобузда мына разгонка техникаларын үйрөтүп кеткенбиз. Мына муздак контакттар 9-видеодо толук айтып кеткенбиз. Эгерде муну көрө элек болсоңуз, ошол 9-видеону сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Бул сизди телефон чалууда уялбастан, тартынбастан чалууга жардам берет. Ошол техникаларды колдончу болсоңуз, мына разгон алып алып, транстан чыгып, разгонго кирип алып, анан чала баштайт экенсиз. Ошо чалганда деле башында көбүнчө уяласыз, калтырайсыз, көнүп калгандан кийин тескерисинче оюн катары карап каласыз жана ушул иштен ырахат ала баштайсыз. Негизинен 5 телефон чалуу же 10 телефон чалууга чейин сизге кыйын болот, андан кийин жеңил боло баштайт. Андан кийин сиз көнө баштайсыз. Ошол себептен ушуну 5-10 телефон чалууну сиз оюн катары же разминка катары көрүп чала бериңиз. Анан телефон чалууда дайым эсиңизде болсун, өтө маанилүү эреже, отуруп сүйлөшпөңүз, эки жакка басып туруп же турганча сүйлөшүңүз. Анткени отурганда сиз энергетикаңыз жоголот жана жай сүйлөп жана транска кире баштайсыз. Ал эми сиз разгондо жүрүш үчүн, шустрый болуш үчүн сиз отурбастан эки жакка басканча сүйлөшүңүз керек. Ошондо сиз аларды токтотуп койбойсуз, аларды ойготуп, аларды тескерисинче кызыктырасыз жана өзүңүз да кызыгуу менен сүйлөшөт экенсиз. Коркуу, уялуунун жеңил техникаларынын дагы бир сонун техникалары бул болгону 2 телефон сүйлөшүү жасоо. Өзүңүзгө сөз бериңиз, мен күндө 7 күн ичи болгону 2 телефон жасайм. Ал адамдар кызыгабы, кызыкпайбы мага барбайбы, бирок менин ишим телефон чалуу жасап, аларды кызыктырып көрүү. Натыйжа мен үчүн аз кереги жок, мен үчүн көнүп алышым керек деген сөз бериңиз өзүңүзгө. Эми ошону сөз берип туруп, эми жакын досуңузга чалат экенсиз, же жакын тууганыңызга, же бир тууганыңызга, же апаңызга, атаңызга, же болбосо жубайыңызга, ким сизге күйсө, ким сизди дайым колдоп турса, ошол адамга чалат экенсиз дагы, же ошол адамга барып туруп айтат экенсиз. Мен сага угда берем. Ушул 7 күн ичи ар күнү 2 адамга телефон аркылуу сунуш жасайм. Жасабасам сага 500 сом же 1000 сом карыз болом.
менден ар күнү отчет алып туруп, ушул жума ичи мен жасап алсам, бир күн жасабай койсом, мен сага сөзсүз түрдө 500 сом же 1000 сом карыз болом деп айтыңыз. Эгерде сиз үчүн 500 сом чоң эле акча болсо, анда 500 сомду айтыңыз. Эгерде 500 сом аздык кылып калса, 1000 сом чоңураак акча болсо, анда 1000 сомду айтыңыз. Бул да аздык кылса, андан чоңураак сом, 2000 сом же 5000 сом. Эмнеге сомду ушул акчаны мен карыз болом дейсиз? Себеби сиз бирөөгө убада бергенден кийин ошол акчаны бергиңиз келбейт. Жана ал адам да сизди текшере баштайт, сизден отчет ала баштайт, сиз дагы отчет берүүчү болуп каласыз. Ошондой ролдо болуп каласыз. Демек, ошондой акча берип калбаш үчүн, карызга батып калбаш үчүн, шылдың болбош үчүн сиз күндө чала баштайсыз. Өзүңүзгө шылтоо, отмазка издеп отурбастан кыла баштайт экенсиз. Ошол себептен ушул техниканы колдонуңуз. Телефон чалууга даярдык үчүн мына бизнес группа түзүү, интернетсиз, тааныштардын тизмеси менен иштөө же телефон аркылуу иштөө деген видеобузду көрүп чыгыңыз. Ошол жерде бүт телефон чалуу боюнча даяр сизге шаблондор, даяр тексттерди берет. Ошондой эле мына телефон аркылуу маектешүү жасоо дегенде дагы сизге даяр тексттерди, даяр шаблондорду берет. Өзгөчө мына экинчи телефон аркылуу маектешүү деген видео көбүнчө интернет аркылуу иштегендер үчүн көбүрөөк туура келет. Ал эми телефон аркылуу иштөө деген тааныштар менен иштөө жана тааныштарын кызыктыруу боюнча техника. Экөөсү тең сизге керек. Сиз кайсы жол менен көбүрөөк иштеп атсаңыз, ошол экөөнүн бирөөсүн тандап алып көрө бериңиз. Корко турган эч нерсе жок, дайым телефон чалууда эсиңизде болсун. Сиз корко турган эч кандай нерсе жок. Сизди эч ким урбайт, түкүрбөйт, помидор ыргытпайт, же жумуртка тукум башыңызга ыргытпайт. Ошол себептен калтырап титирегенде ушуну дайым өзүңүз айтыңыз. Мен эч ким урбайт, түкүрбөйт. Мен эч ким буга чалганыма телефон сотко бербейт. Мен ушунча жылдан бери иштеп, канчалаган адамдар чалып атышат. Менин группамдагы лидерлер чалып атат, мен чалтам, башкалардын чалгандарын көрүп, эч кимден уба элекмин. Мени мага помидор ыргытышты, же мени сотко беришти, же мени барып уруп келишти. Мен ушу телефон чалып, аларга сунуш жасаган үчүн мени урду дегенди уба элекмин. Эч качан андай болушу да мүмкүн эмес, Негизинен бул болгону сиздин мына ойлоп тапкан коркууларыңыз, калтырап титирегениңиздин себеби чынында жок. Болгону сиз көнө элексиз ошон үчүн. Жана сиз болгону сизге жок деген, жок бул мага кызыгы жок, бул сетевой маркетинг бай, койчу ал болбогор нерсе деген гана сөздү угасыз. Ошол сөздү угатып, зато эртең сиз $1000, $2000 же болбосо 5000 же $10,000 акча чыгып аласыз. Жана өзүңүздүн кыялданган нерсеңизди аласыз. Сонун мерс минип жүрүп каласыз, же болбосо өзүңүзгө керектүү квартира алуу болосуз, же болбосо чет өлкөлөргө саякаттарга барып каласыз, же болбосо ар кимден акча карыз сурабастан жакшы жашап каласыз. Ошол телефон чалуудан мурун жылмайып, сизге жаккан же сиз жаккан адамды эстеңиз. Ким менен жолукканда сиз дайым жылмайып, кубанып, бири-бириңизди кучактайсыз. Ошол адамды элестетип, ошол адам менен сүйлөшүп аткандай элестетип жылмаюуду бетиңизде пайда кылып, анан чала баштаңыз. Телефон чалууда, алгачкы телефон чалууда эми алгачкы кадамдарыбыз бул эмне экен? Алгачкы таанышуу. Саламатсызбы, менин атым Паланча. Сиздин номериңизди тияктан алдым эле, деп туруп, мен ушундай компания менен иштешем, ушул компанияда бизде деп туруп кыскача тааныштырып кетет экенсиз. Өзүбүздү жана сунушубузду кыскача тааныштырып кетүү. Андан соң кыскача маалымат берип кетүү, жана видеого жана сунушубузга кызыгууну жаратуу. Бул боюнча азыр тексттерди көрүп кетесиз. Анан жараткандан кийин мен сизге видео жөнөтөм, качан көрө аласыз дейт экенбиз, же болбосо сиз менен эртең жолукканыбыз оңбу, же бирси күнү жолукканыбыз оңбу деп сүйлөшөт экенбиз. Анан видеону жөнөтөм, видеону жөнөткөндөн кийин сиз качан көрө аласыз? Бүгүн көрө аласызбы, эртең көрө аласызбы деп сурайт экенбиз, дегенде убактысын айтат. Же болбосо бул жума бош эмесмин десе, анда мен сизге кийинки жума бир эстетип туруп, аны видеону жөнөтүп коеюн. Кандай дейсиз? Макул дейт. Анан сүйлөшүп алат экенсиз, өзүңүздүн блокнотуңузга жазып коет экенсиз. Мисалы үчүн айталы, 15 январда же 15 августта ушул кишиге чалам деп. Анан дайым эсиңизде болсун, өтө көп видео жөнөтпөңүз, мүмкүн болсо 3, эң максимум 2-3 видео жөнөтүңүз. Анан ошону көргөндөн кийин гана кийинки видеолорду жөнөтүңүз. Мына видео жөнөткөндөн кийин же кыскача жолугушуудан кийин сөзсүз түрдө чалып кабар алыңыз. Алар эч качан өтө серик учурда болот, эч качан сизге мен кызыктым, мен эмнеден баштайын деп сурагандар аз эле болот. Көпчүлүк учурда сиз аларга чалып, аларды ойготуп, аларга эстетип, андан кийин алардын оюн пикирин сурайсыз. Көпчүлүк учурда. Видеолорду көрүп алдыңызбы деп чалат экенбиз, Анан чалгандан кийин көрүп чыктым ооба десе, жакшы, анда кайсы жери сизге жакты, кайсы жери кызыгыраак болуп атат деп сурасак, анан сүйлөшүп айтып берет экен, Анан суроолорун бере баштайт. Ошого жооп берип, андан кийин аны катталууга же ишти баштоого сунуш кылат экенсиз. Көрө албадым десе, анда түшүнөм сизди. Мен көрө албадым деп туруп себептерин айтат, мындай болду, тигиндей болду деп. Аны сиз уккандан кийин, туура түшүнөм сизди. Болуп турат анча-мынча, мен сизге 2 күндөн кийин чалсам, 2 күн ичи көрүүгө шартыңыз болобу деп сурайт экенбиз. Дегенде айтат, же бул жума бошоп айтам, кийинки жума деп айтат. Анан дайым эсиңизде болсун, сиз суранган ролдо болбоңуз. Сиз дайым берүүчүнүн ролундасыз. Берүүчү дегенде сиз адамдарга мүмкүнчүлүк берип атасыз. Сиз адамдарга шанс берип атасыз. Сиз адамдарга эконом кылуу
мүмкүнчүлүгүн айтып атасыз. Ошол себептен эч убакта суранган ролдо болбоңуз, аларга сиз сунуш жасап атасыз. Ошол эсиңизде болсун. Ошол себептен кимдир бирөө мен көрбөдүм, кызыкпадым жана башка десе эч убакта суранбаңыз. Анда ачык айтып койгонуңузга рахмат, таанышып көрүп чыкканыңызга да рахмат дейт экенбиз. Кокус кийинчерээк пикириңиз өзгөрүп калса, же кызыгуу пайда болуп калса, мага кайрылсаңыз болот. Мен суроолоруңузга даярмын дейт экенсиз. Анан кээ бир учурда сиз өзгөчө башында кылбашыңыз мүмкүн, кийин көнүп калгандай муну жасасаңыз болот. Кимдир бирөө сурап калса, кимдир бирөө үйдө отургандар болсо, кимдир бирөө үйдөн отуруп же интернеттен акча тапкысы келсе, ошол адамга жардам бергиңиз келсе, мени сунуш кылып, менин номеримди берсеңиз болот. Ошол себептен менин атымды жазып коюңуз, кийин оюңуз өзгөрсө да чалып кайрылыш үчүн деп айтыңыз. Мына сиз дайым берүүчү ролдосуз, суранган ролдо эмес. Ошол себептен аларга эмнеге кызыкпадыңыз деп сурасаңыз болот, бирок кайра аларды кызыктырганга аракет кылбаңыз. Сурап койсоңуз болот, эмне үчүн кызыкпадыңыз, кандай, эмнеси сизге жакпады деп сурасаңыз болот. Бирок ошондо дагы мындай жооп бергиси келбей, жандай кача берсе, же ар кандай шылтоолорду айта берсе, анда убактыңызды кетирбеңиз. Эгерде чыныгы каршы суроолор болсо, чындап адам кызыгып атат, бирок эмнегедир ишенбей атат болсо, анда албетте ал адам менен сүйлөшүңүз көбүрөөк.